УКМК Сооронбай Жээнбеков Кумтөр долбоору боюнча сурак берди. УКМК мурда маалымдагандай Кумтөр долбоору боюнча ведомстволор аралык тергөө тобу 2017-жылы Кумтөр долбоору боюнча стратегиялык келишимдин түзүлүшүнө байланышкан окуялардын активдүү этабын баштады. Комиссиянын жагдайын толук, ар тараптуу жана объективдүү иликтөө максатында айрым жогорку кызмат адамдарынын кылмыштуу иш-аракеттерин иликтөө менен белгилеген. Зарыл болгон тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу кылмыш ишине тиешелүү окуялар боюнча 2017-жылы өлкөнүн премьер-министри болуп иштеген экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2021 жылдын 12 августунда күбө катары суракка чакырылды. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча кылмыш иши боюнча күнөөсү тергөө тарабынан аныкталган бардык айыпталуучулардын аракеттери УКМК Сооронбай Жээнбеков менен тергөө аракеттеринин улантарын белгилейт. Тергөөнүн жыйынтыгында күнөөсү тергөө тарабынан аныкталган кылмыш иши боюнча бардык айыпталуучулардын аракеттерине, ээлигин кызматына, сиңирген эмгегине карабастан объективдүү юридикалык баа берилмекчи. Бул тууралуу маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. 11 айда Бишкекте 10 мэр алмашты. Алардын ар биринин келген учурларын жана мэрлик креслодо канча күндөн отурган Али Туктакунов медиа хаба анализ жасады. 2020-жылдагы парламенттик шайлоодон келип чыккан башаламандыктан кийин ошол кезде Бишкектин мэри Азиз Суракматов 5 октябрда кызматтан кеткен. Анын кетиши менен шаардагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча координациялык кеңеш аттуу уюм мамлекеттик каттоо кызматында мурун иштеп кеткен Жоошбек Коеналиевди мэрликке дайындаган. Коеналиев кызматка келгенде коомчулукка өзүн элдик мэр деп тааныштырган. Баарынан кызыгы жогоруда Коеналиевди дайындаган уюм бир күндөн соң оюн өзгөртүп Мирлан Бектаев аттуу белгисиз жаранды кайрадан Бишкек шаарынын жетекчилигине алып келген. Бирок буга дагы мэрлик кызмат көпкө буйруган эмес. Ал 15 сааттан кийин ордун бошотуп, анын ордуна ошол эле күнү шаардын мурдагы вице-мэри Алмаз Бакитаев келген. 8 октябрда мурдагы мэр Суракматов кызматына кайрадан кайтып келип, бирок 20 октябрда ал ордун мурдагы мэр жана бир катар кылмыш иштер менен соттолгон Нариман Тулеевке дайындап кеткен. Бирок бул чечим шаардыктардын наразычылыгын туудуруп, мэри алдында Тулеевке каршы бир нече митингдер өткөн. Мындан улам ал 22 октябрда кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Ошентип 22 күн ичинде Бишкекте 6 мэр алмашты. Булар расмий өкмөт тарабынан дайындалбастан басып алуу жолу менен келишкен. Анткени бул учурда өлкөдө саясий башаламандык орнуп турган. Кайрадан 27 октябрда ошол учурдагы өкмөт жана президенттин милдетин аткарган Садыр Жапаров мэрдик тизгинди Балбак Төлөбаевка берген. Ал буга чейин Ысык Көл облусун жетектеп турган. Кийин ал 105 күндөн кийин тагыраагы 8 февралда мэрлик креслосун Эрмек Нургазиевке өз каалоосу менен бошотуп бергенин билдирген. 9 февралда мэрликке дайындалган Нургазиев түштөн кийин жумушунан алынган. Андан кийин бул орунга Бактыбек Кудайбергенов 173 күн кызмат өтөдү. 2 августта Таалайбек Сарбашев Оштон келип мэр болот. 10 күндөн кийин өз каалоосу менен кетип, Айбек Жунушалиев убактылуу мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Шаар кеңеш 26 августта шайлоо өткөрүп, жаңы мэрди тандашы керек. Эгер Жунушалиев шайланбай калса, кызматтан кетүүсүнө туура келет. Булак Сокол медиа. Эл чындыкты билсин. Газниден качкан губернатор Кабулда камакка алынды. 12 августта Талибан басып алган провинциясынын борбору Газни шаарынын жан сакчыларынын коштоосунда Кабулга чыгып кеткен губернатор Дауд Лагмайни келер менен Оганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы камакка алды. Муну Оган өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү ырасташты. Интернетке тараган видео тасмада Газни шаары алынган маалда губернатор Дауд Лагмайни куралданган жан сакчылардын коштоосунда бир канча автоунаалардын колоннасы менен талип жоочулар көзөмөлдөгөн аймактар аркылуу Кабулга баратканы көрсөтүлгөн. Социалдык тармактарда губернатордун Газни шаарын талиптерге алдырып коюп, өзү Кабулга кетип баратканы сынга алынган. Оганстандын Газни шаарын 12 августта талиптер басып алып, андагы өкмөттүк күчтөр чегингени кабарланган. Бул каала Кабул менен Кандагар шаарын бириктирген кан жолдун боюнда жайгашканы менен маанилүү. Газни баш каала Кабулга 150 чакырымдай аралыкта турат. Ушун менен соңку бир апта ичинде талиптер 10 провинциянын борборун ээлегени кабарланган болчу. Айыгышкан салгылашуулар түштүктөгү Кандагар шаарында дагы уланып жатканы айтылган. Талиптер ал жактагы түрмөнү басып алып, камактагыларды бошотконун жарыялашты. Бул маалыматты эл аралык жана стратегиялык иликтөөлөр борборунун вице-президенти Сет Джонс дагы ырастады. Алар түрмөлөрдү басып алып, камактагыларды өз катарына кошуу үчүн бошотушту. Оганстандын коопсуздук күчтөрүнүн курал жарак сактаган кампаларына кирип барып, баарын алып кетишти. Айтайын деген талиптер узак мөөнөттүк согушка даярданып, курал жабдык, адам ресурсун топтоп жатышат. Жоочулар ошондой эле түндүктөгү Кундуз жана Шиберген шаарларындагы аэропортторду өз карамагына алганын жар салышкан. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.
Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусия өкүлдөрү талиптер менен сүйлөшүү өткөрдү. Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусия дипломаттарынан турган делегациялар Катарда талиптердин саясий маселелер боюнча комиссиясынын башчысы менен сүйлөшүү жүргүзүштү. Талиптер Афганистандагы көп жерлерди басып алып жаткандыктан чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн тынчсыздануусу күчөдү. 12 августта Талибан кыймылынын лидерлеринин бири Абдулгани Барадар Афганистандагы жагдайды талкуулоо максатында Катарда Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вепа Хаджиев жана Өзбекстан президентинин Афганистандагы чабарманы Исматулла Иргашев менен жолукту. Маалыматка караганда жолугушуу учурунда аймактагы маселелер, анын ичинде Афганистан менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн соода алакалары талкууланды. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров окуучунун ата-энесинен акча чогултуу демилгесине караманча каршы. Бул тууралуу 13 августта мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Өз билдирүүсүндө Султанбаев билим берүү жана илим министрлигинин ата-энеден акча чогултуу демилгеси мамлекеттик саясаттын коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы негизги багыттарына каршы келерин белгиледи. Андан сырткары бул окшогон кошумча төлөм механизми билим берүү тутумун жакшыртууга эч кандай реалдуу пайда алып келбейт. Ал тескерисинче окуучулардын ата-энелерине жүктөлгөн оор жүк болуп калат. Мамлекет башчысы жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча жыйноолордун эч бирине жол берилбестигин бир нече ирет белгилеп өткөн. Мектептерде ар кандай максаттарга, ар кандай шылтоо менен акча жыйноого кескин түрдө тыюу салынышы керек. 5 августта билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев ата-энелерден билим мекемелерине колдоо көрсөтүү максатында бир жылда бир жолу акча чогултуп туруу, мисалы Бишкекте 1000 сомдон, башка аймактарда 800 сомдон алып туруу сунушу талкууга коюлганы жатканын айткан. Ата-энеден акча чогултуу маселеси Кыргызстанда көп талкууланып, бирок чечилбей келе жаткан көйгөй. Бирок мындайга жол берилбейт дегени менен, мисалы Бишкекте ар бир мектепте жана бала бакчада ата-энеден мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алып туруучу фонддор бар. Ал фонддон акча мугалимдин айлыгына, кошумчага, кароолчуга, тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп турат. Фонддун акчасы боюнча ачыктык жоктугун айткан ата-энелер бир жылдары өкмөт үйүнүн алдында нааразычылык акцияларын уюштуруп келишкен. Ал эми кээ бир мекемелердин кызматкерлери жумушу оор экен, мамлекет төлөгөн айлык аз болгондуктан ата-энелер фондунун кошумча майнасы үчүн гана иштеп жүргөнүн билдиришкен. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси Каптагаев оштук дегендердин оозун жаап атып салабы. Тастараңгыча той тараптыр дейт. Бул маселеге кайрылгычы жидеп кайнап бышып, эти желип, шорпосу түгөнүп калмай болду. Убактылуу өкмөткө ботко чалган Каптагаев морской саяктыгына салып, эл журтту жөөлөй баштады. Этимологияга келсек, оштук дегенде сөз өтө одоно, орой сөз эмес. Кыргыз тилинде КТ, ЖП сыяктуу кулакка жагымсыз, уят, орой сөздөр бар. Аны деле лексикондон чыгарбай сөздүктөргө жазып жүрүшөт. Ушундай жагымсыз сөздөрдүн бири оштуктар дегенге синоним болуп турган сарт деген сөз. Сарттар бул байыркы элдердин бири, алып сатар, кидальщик болгондуктан анын тукумдары сартпыз деп айткандан уялышат. Мезгилдин агымы менен сарттар 90 боолуу өзбек эли менен аралашып кеткендиктен түштүк эли Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жашаган өзбектерди сарттар деп коет. Илгертен Анжан базарына мал айдап сатышкан аркалыктарда бул сөздүн мааниси башка. Урматтуу Эмилбек Саламатович, Шыкмамат Баатырдын тукуму эмеспи? Муну түшүнөр. Бул сөздү азыркы түндүк Кыргызстанда жалпы эле ашуудан ары жактагыларга айтышат. Бул сөз да кескин орой өтө ачуусу келип урушкан кезде гана колдонулат. Убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев оштук дегендердин оозун жаап, атып жибербей ушул сөзгө тыюу салышы керек. Ал эми оштук, чүйлүк, нарындык, баткендик, көлдүк, жалабаттык, таластык деген сөздөр жашаган жерине карата Каптагаев канча каптап тыюу салынбасын айтыла берет. Илгери Калугул деген олуя болгон. Ал Усубалиев, Акаев, Жапаров сыяктуу сарбагыштарды карап сын айткан. Булар удаа келбейт, бирок үзүлбөйт деген. Анысы туура биздин эскиби же жаңыбы конституциябызда бир түштүктөн бир түндүктөн президент болсун деген берене жок. Бирок Калугул олуя айткандай, Кыргызстанды башкаргандар да кезектешип алган. Кыргызстан компартиясынын Исхак Разаков түштүк, Турдакун Усубалиев түндүк, Абсамат Масалиев түштүк, Аскар Акаев түндүк, Курманбек Бакиев түштүк, Алмазбек Атамбаев түндүк, Сооронбай Жээнбеков түштүк, Садыр Жапаров түндүк болуп кезектешип башкарып келатышат. Азыркы президент түндүк тараптык, Сарбагыш эмки кезек түштүк тарапта. Бул жерден талаш болушу мүмкүн. Сарбагыштын эки баласы болгон Орозбакты Дөөлөс, Орозбактынын балдары бугунун башын таап келип, булар бугу атка конуп, Дөөлөстүн балдары Сарбагыш аталып калган. Убактылуу өкмөт түзүлгөндө 8 түштүктөн 7 түндүктөн 7 баары 14 киши болуп түзүлгөн. Бирок убактылуу өкмөттүн мүчөсү Сооронбай Жээнбековду алып салышып, ордуна Иса Өмүркуловду кошушат. Ошентип түндүк тарапка басым жасалып, 8 адам түндүктөн, 6 адам түштүктөн шайланат. Мунун ичинде эти аркалык Сөөгү Оштук, Өмүрбек Текебаев, Жан Жөкөрү, Дүшөн Чотонов да бар. Эсептеген
дегенде элдин саны кыйла көп. Ош, Жалал-Абад, Баткен тараптан, Түндүк тараптан 8, эти аркалык сөөгө оштук 2 киши болгон. Муну оштук деген сөзгө тыюу салып жаткан убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев жакшы билер. 7 апрелде ар кайсы жерде корголуп жашынып убактылуу камакта жатышкандар капыстан бийликке жетишет. Мындай күтүлбөгөн бийликке таң калышкан алардын бир туунун бир адамдын алдында биригүүгө да мүмкүнчүлүгү жок экен. Ошондуктан боло турган лидерликте бири-биринен кызганышып убактылуу өкмөт түзүшөт. Убактылуу бийликте Бириккен элдик кыймылдын төрайымы Роза Отунбаевага беришет. Биринчи Роза Отунбаева Түндүк убактылуу өкмөттүн төрайымы 2016-жылы 31 августта жөн жерден президент Атамбаевден кагуу жеп басып кеткен. Экинчи Алмазбек Атамбаев Түндүк убактылуу өкмөттүн төрайымынын биринчи орун басары 2011-2017 Кыргыз Республикасынын президенти. Үчүнчү Өмүрбек Текебаев эти аркалык сөөгө оштук убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары. 2016-жылы Белиз деген жалган маалыматтан улам 7 жылга камалган. 4-чү Азимбек Бекназаров Түштүк убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары. 2011-жылдан Атамбаевка оппозицияда болгон учурда Малайзияда Кыргызстандын элчиси. 5-чи Темирсариев Түндүк убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары. 2015-2016 жылдары премьер-министр болуп, аны биртке өкмөт башына алып көчкө тээп кубалап чыккан. 6-чы Болот Шерниязов Түндүк убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Ички иштер министри ыйманы саламатта болсун. 7-чи Эмилбек Каптагаев Түндүк убактылуу өкмөттүн мүчөсү, президенттик аппарат жетекчиси. 2016-жылы Ысык көл губернаторунан Атамбаев көчкө тээп кубалап чыккан. 8-чи Эльмира Ибраимова Түндүк убактылуу өкмөттүн мүчөсү, эсеп палатасынын төрайымынан кеткен. 9-чу Дүйшөн Чотонов эти аркалык сөөгө оштук убактылуу өкмөттүн мүчөсү Текебаев менен бирге камалган. 10-чу Исмаил Исаков Түштүк убактылуу өкмөттүн мүчөсү, СДПК фракциясынан чыгып кеткен. 11-чи Кеңеш Дүйшөбаев Түндүк убактылуу өкмөттүн мүчөсү, УКМК төрагасынан Атамбаев көчкө тээп кубалап чыккан. 12-чи Топчубек Тургуналиев Түштүк убактылуу өкмөттүн мүчөсү, түбөлүк оппозицияда. 13-чү Абдыганы Эркебаев Түштүк убактылуу өкмөттүн мүчөсү, Илимдер академиясынан Атамбаев көчкө тээп кубалап чыккан. 14-чү Иса Өмүркулов Түндүк убактылуу өкмөттүн мүчөсү, Атамбаевдин убагында Бишкекке мэр болуп туруп, Атамбаев көчкө тээп кубалап чыккан, камалууга талапкер болгон. 2016-жылдагы парламентте КСТП фракциясынын жетекчиси. 2010-жылы бийликти алмаштыруу үчүн Атамбаев байлыгын аянбай чачкан. Бийлик алмаштырууга кеткен акчанын башкы өзөгүн Атамбаевдин акчасы түзгөн. Ал нааразычылык митингдерин уюштурууга, маалымат беттеринде бекти тазалоого жана башка иш-чараларды өзүнүн эсебинен жабдаган. Атамбаевдин бийликти алууга жанталашып жаткан бийлик билген, бирок таңазар алган эмес. Сапар Исаков, Алы Карашев, Нурканбек Момункуловго окшогондор бийликке кирип алышып, мите курттай ичтен жеп жатышкан. Мурунку бийлик камбарата кесин курууга багыт алган. Өзбекстан менен Казакстандан көз карандылыктан кутулуу үчүн Датка Кемин электролиниясынан башталган Бишкек ТЭЦти оңдотуу максатында 150 миллион жана 200 миллион долларлык эки долбоордун бирин тандаганы турган. Орусиянын президенти Медведев камбарата кесине жардам берүүнү чечкен, бирок бир гана шарт менен: Кыргызстан Манас Ганси авиа базасын чыгаруу керек болгон. Кыргызстан болсо бардык мамлекеттер менен алака түзгүсү келген. Анын үстүнө Манас Ганси авиа базасы үчүн жылына келип турган 60 миллион долларда бюджеттин тешиктерин бүтүп, 2007-жылы профициттүү бюджет кабыл алынган. Атамбаев Манас Ганси авиа базасын кетирем деп Орусияга убада берип, бийликти алмаштырууга катуу аракет кыла баштайт. Бийлик алмашкан соң камактан бошоп келген Атамбаев кыргыздын салттарына кол шилтеп, душка түшүш үчүн жуунуп тазаланууга кетет. Илгери кыргыздар кан төгүлгөн кезде аза бүткүчө жуунуп тазаланчу эмес. Атамбаев жокту камактан бошоп келген туш тарапта жүргөн бектин билермандары чогулуп, Атамбаевдин бийликке кожоюн болом деген амбициясын билишип, ар ким өз тарабынан бийликти чоюш үчүн бектин төрайымы Роза Отунбаеваны убактылуу өкмөткө төрайым кылат. Бир эле мисал: бийлик башында турган Роза Отунбаева Атамбаев менен Текебаевдин талап кылуусу менен Кадыржан Батыровду кабыл алат. Буга нааразы болгон Бекназаров Отунбаевага катуу сөздөрүн айтат. Ошондо Отунбаева: бириңер кабыл алгыла дейсиңер, бириңер кабыл алганды жаман көрөсүңөр дегени бар. Амбициясы Америкадан ашкан Алмазбек Атамбаев Отунбаеванын убактылуу өкмөткө төрайым болушун жактырган эмес. Өзүнүн кадыр баркы убактылуу өкмөттү таруудай чачылып турган аз келгенсип, Отунбаевадан убактылуу өкмөттү башкарууну талашат. Азимбек Бекназаровдон ирбити жүрүп, ташы өйдө кулап, оозунан чыккан сөздү лып аткарыла турган. Убактылуу өкмөттү ким башкарсын дегенде Бекназаровдун кийлигүүчүсү менен мөөрө Отунбаевага берилет. Атамбаевдин ою боюнча мамлекетти башкарып, убактылуу өкмөткө төрага болмок. Жигит болсоң шок болбосоң жок бол деген ошол. Атамбаев убактылуу өкмөттү жетектебей калган соң, убактылуу өкмөттүн кадрларды тандоодон башка иштерине кийлигишпей калат. Мамлекеттин ишине кол шилтеп койгон, бирок кегин ичине сактап, президент болгон соң убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарынан кегин чыгарган. Эмне үчүн Атамбаевдин кадыр баркы оппозицияда таруудай чачылып турган? Биринчиден, Атамбаев 2007-жылы апрелде оппозицияны чанып, өкмөт башчысына келет. Ошол жылы апрелде Феликс Кулов Бириккен фронт түзүп, оппозиция менен ак үйгө аттанат.
санат. Атамбаев оппозицияны боткодо езип, ташын талкандап, жер жүзүнөн жексен кылат. Оппозицияга текени ээрчип, эт комбинатына бараткан койлор деген эпитетти тагат. Ал кездеги Теке Кулов секирип кетет да барандар ажалга барат деген. Ошондуктан оппозиция Атамбаевди жек көрүп турганда Аликбек Жекшенкулов коомдук парламент аркылуу оппозицияга кошкон. Экинчиден 2009-жылы 23-июлда Бектен жалгыз президентке талапкер болуп туруп, республикалык штаб башчысы Бакыт Бишимовдун тили менен шайлоо күнү талапкерликтен баш тартат. Бул үчүн раматылык Болот Шерниязов ага жоолук тартуулап, оппозицияда кадыры кетет. Убактылуу өкмөт бийликке келер менен эртеңкинин камын ойлоп, Атамбаев баш болуп, Текебаев төш болуп, кызмат орундарын жанын сабап бөлүштүрө баштады. Оппозицияда кадыры болбогону менен акчасы түмөн Атамбаев Бекке каршы чыгып, бети кызарып турган Акчалы Темирсариев, тилинен чаңы чыккан Азимбек Бекназаров Акаевдин мураскору болгону менен кийинки бийликке сөймө кезеп, президенттикке мураскорлуктан айрылган Өмүрбек Текебаев жарыша бири-бирин жамандашып, митинг уюштуруп, кызматтарды бөлүшө баштайт. Кызмат алууда кол алдындагы СДБК фракциясынын парламентте жетектеп жүргөн Роза Отунбаева убактылуу өкмөттү жетектеп, ага биринчи орун басар болгон мультимиллионер Атамбаев алдына киши салбайт. Ал эмес, башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү банк ячейкасындагы миллиондогон долларларды КАМАЗ менен жүктөп келип талап жатканда, Атамбаев Эльмира Ибраимова экөө артында келип, Рымга дешип $100 алышып, жер жайнаган акчаларга тийген эмес. Телефон аркылуу кагылыш бажы башчысын дайындоодо Атамбаев, Бекназаров, Сариев ортосунда болуп, булардын эмне максат менен бийликке келгени белгилүү болот. 2010-жылы апрелде убактылуу өкмөт бийлик алган соң, митингдер жаздын күнү жамгыр төккөн соң жабыраган козу карындай апогейине жеткен. 7 апрелде ар кайсы жерде корголоп жашынып, убактылуу камакта жатышкандар капысынан бийликке жетишет. Мындай күтүлбөгөн бийликке таң калышкан алардын бир туунун бир адамдын алдында биригүүгө да мүмкүнчүлүгү жок экен. Ошондуктан боло турган лидерликте бири-бирине кызганышып, убактылуу өкмөт түзүшөт. Убактылуу бийликти Бириккен элдик кыймылдын төрайымы Роза Отунбаевага беришет. 2010-жылы күзүндө болгон парламенттик шайлоодо убактылуу өкмөттү түзгөн СДБК, Атамекен партиялары иптеп парламентке өтүшсө, Ак Шумкар, Акыйкат жана Эдил Байсалов түзгөн жаңы партия парламентке караандабай калат. Ахматбек Келдибеков, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Мыктыбек Абдылдаевдер Ата журт партиясы менен буларды нокаутка урган. Жакшы арбитр боло албай Атамбаевка жан тарткан президент Отунбаевага Атамбаев убактылуу өкмөттүн күчү менен президент болгонун унутуп, 2016-жылы 31 августта жининин баарын чыгарган. Булак Назар Ньюс.